Кош бойлуу болуу аялдардын жашоосундагы эң чоң жаңылык. Бул кабар аялдардын өзүн ар кандай нерсеге болгон көз карашын, ал турсун бир калыптагы жашоосундагы бир кыйлага өзгөртүп, жаңы нерселерди талап кылат. Кош бойлуулуктун ийгиликтүү өтүүсү жана болочоктогу баланын ден соолугу бул болочоктогу эненин ден соолугунан көз каранды экен. Саламатсыздарбы? Ден соолук программасы кайрадан түз эфирде. Аны мен Сейит Амираев алып барам. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү чыгарылышыбыздын темасы коронавирус кош бойлуулар үчүн кооптуу деген теманы алкагында маектешебиз. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Эң алгачкы суроо, бүгүнкү күндө, азыркы учурда кандай иш алып барып жатасыздар? Азыркы күндө биз ошо көптөн узакка созулган карантинден кийин Ош шаардык төрөтүүн ачып, мурдагы ыргакта иштөөнү баштадык 19-июндан баштап. Ошол кадимкидей эле иштеп отурабыз. Бизде мурда ошо министрдин буйругу менен обсервация бөлүмү 33 койкага ачылган болчу. Ал өзүнчө имаратыбыздын биринчи кабатында жайгашкан. Бардык эпидемиологдук шарттарга туура келет. Ал эми калган 3 кабат мурдагы физиологиялык төрөттөрдү, ошол эрте төрөт, өтө эрте төрөттү кабыл алууга ыңгайлаштырылган. Ошол боюнча иштеп отурабыз азыр. Демек, азыркы учурда элдер кооптонбой эле сиздерге барса болот, э? Болот. Жакшы. Мына ушул коронавирус ошо кош бойлууларга кандай таасир берип жатат деген суроо коомчулукта байма-бай эле айтылып жатат да, ушул боюнча айтып берсеңиздер. Телекөрүүчүлөр, коронавирус бир эле кош бойлууларга эмес, бардык элге мындай кооптуу болгон себебинен кош бойлууларга деле кот ошондой эле коопчулук бар болуп эсептелет. Ошондуктан кош бойлууларга болбойт, аларга тийишпейт экен деген ал туура эмес. Себеби кош бойлуу дагы катар кадимки элдер менен ошо эле дем алышат, көп жерге барышат, сыртка чыгышат. Ошондуктан кандай баягы карантиндин талаптарын башка элдер аткарып аткан болсо, кош бойлуулар аны эки эсе бирде аткарыш керек. Себеби алар бир эле өзүнүн ден соолугуна эмес, ичинде өсүп аткан баласынын дагы ден соолугуна жоопкерчилиги бар. Ошондуктан ал сактанып жүрүш керек. Бул жерде коронавирустун эми бар жок пандемия болуп атпайбы? Анан бизде көйгөй кылып атканы көп элдин ишенбегени. Ишенбей келип, анан азыр эми роддомдо иштеп баштаганда, коронавирусту пандемия башталгандан баштап 2 роддомдо иштетип атканда, каттаган адамдар келбесин, кош бойлуу адам төрөткө келген аял өзү эле келсин, тууган уруктары сыртта эле калсын деп иш чаралар жүргүзгөндө да ошондой элде түшүнбөстүктөр көп болду. Киребиз деп арыздангандар көп болду. Ал туура эмес. Эшикте туруп, воротанын жанында турганда дагы биз айтып атпайбызбы, бар жокто талап болуп атат. 2 метрлик дистанция болсун, бет каптар тагып турсун, өбүшпөсүн, учурашпасын, тез колдорун жууп турушун, антисептик пайдалансын дегендерди ошону сырттагы турган элдерге да айттырып атабыз. Ошол эми кош бойлуу жалгыз эле өзү жүрбөйт да, жанында жүргөн күйөөсү болот, тууган уруктары болот. Алар дагы кош бойлууга кандай мамиле буга чейин башкача көз караш менен жасаган болсо, азыр эми эки эсе ошондой көз караш менен аларга жардам бериш керек. Коркунучусу эми кош бойлуу бүгүнкү күндө катталган жок, оор абалдары. Бардыгы ошо жеңил түрдө өтүп атты бүгүнкү күнгө чейин. Эч кош бойлуулук учурда коронавирустан каза болду же болбосо оор болуп азыркы күндө оор абалда жатат деген Кыргызстан боюнча катталган бизде жок. Ошто тим более жок. Биз аябай жакшы иштерди аткарып атабыз. Себеби первичкада семейный үй бүлөлүк дарыгерлер бар жокто тизмелерин тизишип, тастыктап, олар тизмелерди роддомдорго берет. Роддомго келгенде биз уже кайсы аял келип атат, кайсы сутка канча 14 күн өттү, өтпөдү, аны уже тизме менен аныктап алып эле ошо обсервацияга жата турган обсервацияга жатат, контактныйлар. Эгерде положительный чыгып калган болсо, аларды мына Эскет шаардык ооруканадан бир этажы бөлүнгөн бизге. Ал жака положительный болгондор да катталды. Аларды эми аралаштырбай контактныйлар менен аларды төрөттөрүнө кандай медициналык жардам керек боло тургандар бардыгы эски шаардык оорукананын хирургия бөлүмүндө
бардык шарттар түзүлгөн, ошол жерде жардам көрсөтүп атат. Бригадалар даяр. Азыр областта дагы келишет. Бизде 2 роддом бар болгондугунан 2 роддомго тең оор абалда болуп калса кош бойлуу мезгилинде ошолорду бизге которуп илгертен бар да. Ошондой учурда дагы эч бир токтоткон жок кызмат, иш болуп атат. Анан дагы эле айтып кетебиз, коронавирус болуп калды деп карантинде дистанттык түрдө жардамдар көрсөтүлүп атты, консультациялар берилип атты. Азыркы күнгө чейин үйдөгүлөр WhatsApp менен сүрөткө тартып, бүтүн шишиги болсо шишигин көрсөтүп, башкаларын жазып атышат. Эми өзү кош бойлууга байланыштуу кооптуу абалдар көп да. Алар эми коронавирус болуп атат эле, биз туруп турайлы дебейт экен. Ал ошол эле учурда ошондой эле болуп келип атат. Ошондуктан азыр көп кайрылуу, биз үйүңөрдө жатып албастан, унчукпай, кокус бир нерсе болгон болсо, сөзсүз түрдө бизге звонок кылгыла. Эгерде ошол коронавирустун белгилери болсо 118ге звонок кылгыла, а башка белгилери болсо бизге айткыла деп баары жок айтылган. Жакшы, менин түшүнүгүм боюнча бүгүнкү күндө сиздердин ооруканаңыздарга ошондо келечектеги болочок эне жалгыз эле кирип ошол көз жарытабы, же болбосо мурдагыдай эле, мурда ушундай салт бар эмес беле, жанында бирөө катышат эле. Жок, азыр биздин ошол дарбазанын астында бизде ошо иликтөө палаткасы түзүлгөн. Бул Кызыл Жармай коому тарабынан берилген. 2 роддомдо тең ошол жерде төрөтүүлөрүндө жайгашкан. Ал жерде ошол тажрыйбалуу медицина кызматкерлери текшерүүдөн өткөрүшөт. Анан ошол приказ негизинде скрининг бар. Кайсы суроолорду бериш керек, кантип иликтеш керек. Ошол ковид оорусу менен ооруган адам менен байланышы барбы, же ошол жакында ошолдун белгилери барбы, мындай симптомдору. Ошонун баары иликтеп, дене табы жазылып, журналга, ошол китепчеге катталат. Бардыгы ошол дареги, байланыш телефондору бардыгы жазылат ошол жерде. Эгер ошол тапта эле эч кандай байланышы болбосо деле ковид оорусу менен башка белгилер жок болсо, бир гана дене табы көтөрүлгөн болсо деле обсервацияга жаткырылат. Бул ошол обсервациядан тышкары ар бир бөлүмдө, мисалы, ошол кош бойлуулардын патология бөлүмү болобу, төрөт бөлүмү болобу, жана эне бала бөлүмү болобу, ар бир бөлүмдө ошол изолятор каралган. Биз ошол обсервациядан чыгарганда деле баягы общий поток деп коебуз го, баягы көпчүлүккө кошуп жибербейбиз. Ар бир аялдын жатканы 2 метр аралыктан, мисалы бир палата 7-8 аялга ылайыкташтырылган болсо, биз азыр 7 метр квадрат болуш керек бир адамга. Ошонун арасындагы кроваттарды алып таштап, же болбосо ал жерге жаткырбай, аралыгы 2 метр, 2,5 метрден болуп, ошол жерге биз 3төн аял жаткырып атабыз. Анан биз ошол баягы үй бүлөлүк дарыгерлер тобу менен сүйлөшүлгөн, эрте чыгаруу. Эгер аял төрөттөн кийин өзүн жакшы сезсе, ымыркай жакшы болсо, биз эртерээк ошол үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна берип жиберебиз. Ошол жерден каралат аял. Ошол биз обсервациядан чыккан аял кош бойлуулар патологияга кирсе дагы изолятордо, төрөгөндө да изолятордо төрөтүп, бул жерде өтө мындай кооптонуу менен кабыл алып атабыз. Анан биздин эң негизги коркуткан маселе биздин кош бойлуу аялдарыбыз же сырттан келген аялдарыбыз ошол ковид оорулуулар менен болгон байланышын жашырган учурлар болуп атат. Кээ бирлер өздөрү дагы билбейт, симптомсуз өткөн учурлар көп болот экен бул кош бойлууларда. Анан жаш балдар 5 жашка чейинки ошолорду өткөрүп жибербестин айласын жасап, биз ошол ар бир ооруну как потенциальный ковид больной деп коебуз да. Ошол ар бирди ошол ковид больной болуп калыш, оору болуп калышы мүмкүн, симптомсуз өтүп жаткан учуру болуп калышы мүмкүн деген ойдо ошол бет кап менен киргизип атабыз, өзүн жалгыз киргизип атабыз. Эгер ошол машина менен күйөөсү алып келген учурда дагы алып барып таштап туруп чыгып кетет. Ошол учурда чыгып кетет. Ал деген өзү жалгыз болот. Сөзсүз түрдө маегибизге кайрылып келебиз. Азыр болсо видео материалга кезек берсек, андан соң кайрадан жолугушабыз. Коронавирус инфекциясына чалдыккан кош бойлуу аялдар башка дени сак адамдарга караганда олуттуу татаалдашуулардын жогорку тобокелчилигине дуушар болооруна күбө болуучу маалыматтар ушул кезге чейин жок. Кош бойлуулардын басымдуу бөлүгү жеңил же орточо формада көтөрүшү мүмкүн экендиги күтүлүүдө. Бирок кош бойлуу учурда кайсы гана болбосун вирустук инфекция бул өзгөчө кош бойлуулуктун эрте мезгилиндеги кошумча тобокелчилик экендигин эстен чыгарбоо керек.
Пандемияны эске алуу менен кош бойлуулук жакшы өтүп жаткан болсо, медицина кызматкери пландалган көрүүлөрдүн санын чектөөгө кеңеш бериши мүмкүн. Жалпысынан алганда кош бойлуу аял мурдагыдай эле медицина кызматкеринин көзөмөлү астында болот жана текшерилет. Мезгилде коронавирусту жуктуруп тобокелчилигин кантип азайтууга болот? Эл көп топтолуучу коомдук жайларга, эс алуучу борборлорго, базарларга, мейманга жана башка ушул сыяктуу жерлерге барбоо. Колду самындап 20 секундадан кем эмес убакытта үзгүлтүксүз жууп туруу. Жанына бир жолу колдонулуучу кол арчыларды жана спирт камтылган антисептикти салып жүрүү. Көчөгө чыгып бара жатканда бет кап тагынуу, бетти, мурунду жана көздү кармалабоо. Коомдук унаада жүрүүнү чектөө, телефон, интернет жана социалдык тармактар сыяктуу аралыктан иштөөчү технологияларды пайдалануу менен байланышта болуп, ишти үйдө уюштуруу. Дарыгер же башка маанилүү кызматтар менен байланыш үчүн телефон же онлайн кызматтарды пайдалануу, бөлмөнү ар бир 1,5 саатта желдетип туруу, толук баалуу тамактануу, физикалык активдүүлүк менен алектенүүнү улантуу. Коронавирус кош бойлуу мезгилде жана төрөт учурунда энеден балага жугабы. Учурда COVID-19 энеден балага жатын ичинде жукпайт деп эсептелет. Эгерде кош бойлуу аялда коронавирус инфекциясынын бар экендиги аныкталса, анда сактык чарасы катары айыккандан соң аз дегенде 2 жумадан кийин баланын абалын жана өнүгүүсүнө текшерүү жасалат. Төрөттөн кийинки мезгил кандай өтөт? Төрөттөн кийинки бөлүмдө коронавирус инфекциясы менен жапа чеккен төрөгөн аялга дарыгер жана акушер күн сайын байкоо жүргүзөт. Төрөгөн аял үчүн сунуштар: төрөгөндөн кийин бир канча сааттан кийин баса баштоо керек, анткени эрте активдешүү балага кам көрүүгө жардам берет. Бала менен эненин ортосундагы байланышты жөнгө салууга. Балага коронавирус тести жасалабы? Эгерде аял коронавирус инфекциясына шектелип, же тастыкталган диагнозу менен келген болсо, анда бала коронавируска текшерилет. Эне жана бала бир палатада кала алышабы? Эне жана бала ымыркайдын дени сак болсо жана ненаталдык бөлүмдө кароого муктаж болбосо, ошондой эле аялдын абалы канааттандырарлык болсо, бир палатада боло алышат. Эгерде кош бойлуу коронавирус инфекциясына шектелип же диагнозу тастыкталган болсо, баланы эмизе алабы? Эмизүүгө болот, анткени коронавирустун эне сүтү аркылуу жугуусунун далилдери жок. Бирок эмизген учурда сактык чараларын көрүү керек. Эмизүүнүн алдында бет кап тагынуу, эмизип жаткан учурда чөчкүрүп жана жөтөлбөөгө аракеттенүү. Эгерде баланы сүт аралашмасы же салган сүт менен тамактандыруу сунушталган болсо, сүт сордургучту ар бир колдонуудан кийин стерилдөө жана тазалоо боюнча сунуштарды так аткаруу керек. Сиздер түз эфирде ден соолук программасына ортоктош болуп жатасыздар. Ырдактуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү чыгарылышыбыздын темасындагы бир ирет эсиңиздерге сала кетсем, коронавирус кош бойлуулар үчүн кооптуу деген теманын алкагында маектешип жаткан кербезибиз. Эгерде суроолор болсо сөзсүз түрдө байланышка чыксаңыздар болот. Байланыш үчүн телефондор 032 22 код аркылуу 72155 жана ошондой эле 0508 87 88 97 номерим. Маегибизге кайрылып келсек, Кишимжан айым айтсаңыз, негизинен ушул убакытка чейин канча кош бойлуу эне ушул аталган илдетти, COVID-19 илдетин кабылып, анан көз жарды, анан обсервацияда канча эне ушул дарыланып чыкты, же көзөмөлдө болуп чыкты дегендей. Биздин обсервация бөлүмдө, мисалы Ош шаардык төрөтүүнүн обсервациясы ушул карантин жабылып калган учурда биз аскер госпиталин алып, ошол жерде обсервация кылып пайдаланып жаттык. Бирок ушул пандемия башталгандан бери 67 айымдарыбыз ушул обсервацияда жатып чыкты. Алардын ичинен бардыгы шектүү болуп жатышкан. Сырттан келген, Москвадан, Екатеринбургдан, Солилецкиден келген айымдарыбыз да жаткырылып атышты. Бирок алардын ичинен бирөөсү дагы коронавирус оорусу такталган жок. Ошол 67 айымдын 17си төрөдү. Алардын 9 айым кесарь жол менен, операциялык жол менен төрөштү. Калган айымдарыбыз өзү төрөп алды. Бойдон түшкөн айымдарыбыз болду.
төрөттөн кийинки айымдарыбыз жатып атышты. Ошентип 67 айымыбыз обсервацияга өттү. Ал эми COVID-19 оорусу тастыкталган бизде 11 учур болду. Кош бойлуулар жана төрөгөн учурлар болуп, ошонун бизден 9 учурубуз төрөдү. 7 операция жолу менен, экөө өзүнчө төрөп алышты. Калган 2 кош бойлуубуз ошо айыгып чыгып кетишти үйүнө. Бул COVID-19 оорусу менен ооруганда ошол бир айымыбыз, ошо жалгыз бөйрөктүү айымыбыз кичине төрөттөн кийин кыйналды. Анын эгиз төрөгөн айымыбыз кыйналып калды госпиталда. Ошол 5-6 күнгө чейин дене табы көтөрүлүп турду. Биз ошондо видео кеңештерди берип, чогулуп, ошол чогубуз менен жардамдашып аттык. Ал жерге биз тажрыйбалуу дарыгерди киргизгенбиз. Ал жерде УЗИ көзөмөл жүрүп атты, портативдик УЗИ аппараты менен көрсөтүп, биздин мына жеке менчик УЗИ дарыгерлерибиз дагы бизге жардамга келип, ошол видео көзөмөл боюнча даректеп турушту, көзөмөлдөп турушту. Ошондой эле тажрыйбалуу Ош облустук төрөтүүнүн дарыгерлери, ошол башкы дарыгер Гүлбара Козубаевна баштаган топтогу ошол жакшы жардамдарды көрсөтө алышты. Ошонун жардамы менен бардыгы өтө мындай кабылдоого учурабай, бардыгы жакшы балдарын көтөрүп чыгып кетишти. Жакшы, балдарын дагы текшерип көрдүңүздөрбү, анализ алдыңыздарбы? Балдарын текшерип көрдүк. Бул COVID-19 оорусу менен ооруган аялдарыбыздын балдары дени соо чыгып атты. Бир гана учурда ошол энесинен баласынан аныкталган учур болду. Кичинекей Ымыркайдан. Жакшы, кийинки суроо телекөрүүчүдөн келиптир. Саламатсыздарбы дейт. Мен ушул кош бойлуу болгон учурда эле ушул грипп болуп ооруй берем дейт да, сасык тумоого чалдыгам дейт да. Бат-баттан эле ошондой болобу, эмне кылуум керек, анын түйүлүккө зыяны жокпу деген суроо калтырыптыр. Канчанчы кош бойлуу эсептелет? Мына мурдакыларында да ушундай болчу экен. Дайыма деп жазыптыр да. Дайыма десе, значит, мурдакыларында да болуп жүргөн болуп эсептелген болсо, мына мурдакыларды жакшы өткөн болуп, жакшы төрөп алган болсо, баягы гриппке, ал гриппи өзү, грипп эмеспи, аны аныкташ керек эле. Баягы кичине мурду агып, ринит деген да бар. Ринит ал грипп болуп эсептелбейт. Бул постоянно өнөкөт болуп аткан болсо, бул грипп болуп эсептелбейт да. Бул скорее всего лорго көрүнүп, ринит болушу мүмкүн. А ринит болсо, ал эми грипп болсо, дагы кайталап кетем, грипп болсо 12 жумага чейин грипп болгон болсо, биринчи жолу ооруп аткан болсо, грипптин да түрлөрү бар да. Оор туру менен ооруган болсо, ал дагы балага тез таасирин тийгизип, бир аномалия алып келиши мүмкүн, жетишпештик. Көп эле биздин аялдар грипп менен ооруп чыккан үчүн бизде организмибизде антителалар бар, алар уже тааныш болгондугунан мындай өтө коркунучка алып келген учурлар аз. Жакшы, негизинен мына ушул сасык тумоого кабылганда же болбосо аялдарда көп кезигет бөйрөгү ооруп, бөйрөгү ооруп ушул дарыгерге кайрылганда кайсы бир убакытта дарылоону жүргүзөт да. Ал эми коронавируста дагы ошол убакытты күтөсүздөрбү же болбосо эненин ден соолугуна зыян келтирбеген дары-дармектерди берип турасыздарбы? Ушул боюнча айтып берсеңиздер. Ар бир кош бойлууну көзөмөлгө алганда симптому жок бактериурия деген анализ алдырабыз. Ал заарасында белгиси жок эле бактерия барбы жокпу аныктап алып, эгерде белгиси жок эле бактериясы аныкталган болсо, аны ошо кош бойлуу мезгилде жаңы алганда эле уже дарылайбыз. Ал клинический протоколубуз бар. Эгерде ошондой кылып туруп аялдар бар санэпидстанцияга барып заарасын тапшырып аныктап алып аны дарылаган болсо, 78% аялдарды бөйрөк оорусунан алып калат. Бир эле бөйрөк оорусунан эмес, ара төрөлгөндүктөн да алып калат да. Ал бизде жакшы система түзүлгөн, иштейт. Бирок кээ бир аялдарыбыз бар да, жетишпей ошого барбай калгандар, маалыматты алганда деле бизде үйдө жүрүп алышкандар бар, учетко кеч келишип турушуп, бөйрөк ооруп. Азыр эле мына бизде бир городской роддомдо бүгүн жатып бир консилиум кылдык. Биринчи төрөт 10 жыл мурда төрөгөн экен. Биринчи төрөтүндө 7 айга чейин зорго жүрүп, 7 айда көзү көрбөй калып, кан басымы көтөрүлүп, шиши бөйрөгүнүн белогу аябай көтөрүлүп кетип, 7 айда анан операция жолу менен төрөтүлгөн экен. 10 жылдан бери боюнда болбой жүрүп, анан Россиядан кече жакында эле келет. Азыр 24 жума дагы эле ошол ситуация болуп атат. Андайларды эми өзү үчүн, ден соолугу үчүн аябай кооптуу да, коркунучтуу. Преэклампсия тяжелой степени деген оору бар. Ал бизден
эч кимден мындай өзүнчө болбойт. Ал аялдар өздөрү кокусу эгерде өздөрүнүн бөйрөк оорулары болсо көбүнчө ошол патологияга кездешип калышы мүмкүн да. Преэклампсия тяжелый деп койгондон кийин ал оору аябай коркунучтуу аял үчүн андай аялдарга биз айтабыз да, буну азыр төрөтүп алышыбыз керек. Дагы көбөйүп кетсе, бул кан басымы көтөрүлсө, кан тамыр жарылып, инсульт болуп калышы мүмкүн, көзүң көрбөй калышы мүмкүн, бөйрөгүңдө, ооруңда бар жок оорулар болуп калышы мүмкүн десе, аялдарыбыз түшүнбөй, мага Кудай берди да, Кудай берген, мен баары ушул кандай болсом дагы өлсөм өлүп кала берейин, ушу бала үчүн төрөйм деп 6 айлык баланы кармап отурган энелер бар да, көмбөгөнчү. Ошон үчүн кош бойлуулукту эми өткөндө эле айтып кеттим эле, кош бойлуулукту Кудай, конечно, Алладан алып атат. Бирок ажалды деле Алла берип атат да, аны биз атайлап аны бирөө жасабайт. Ошон үчүн бөйрөк оорулар, боор оорулар бар болгон болсо, алар кош бойлууга чейин келип, ошо специалисттерге көрүнүп, дарыланып, анан алар уруксат берсе гана боюнда болсо жакшы болот эле. Бизде болуп ооруп жүрүп, анан боюнда болуп келишет, боюнда болгондо анан специалисттерге көрсөтөбүз, көрсөткөндөн специалисттер дагы өзүнүн чечимин чыгарып берет. Эми кош бойлуулук баягы өзүнүн оорусуну онон бетер кооптуу кылып, коркунучтуу кылып, анан оор абалга алып келиши мүмкүн. Ошон үчүн алып таштагыла деп бизге чечим чыгарып берет. Чечим чыгарганда эле биз тууган уруктары өзү чечпей эле жүрө беришип, мындай угуп атасыздар дейм, эне кайтыш болуп кетти, башка болгондо ошол жөндөн жөн кайтыш болбойт да, эне дагычы төрөттөн. Ошондой оорулар бар болгон аялдар кайтыш болуп кетип атат тилекке каршы. Кошумчаласаңыз болот. Бардык бул медицинада мындай алтын убакыт бар да, золотое время дегенчи. Азыр медицина бир топ өнүгүп калган. Ошол симптомсуз бактерурия биз ошо максимально 16 жумага чейин, 4 айга чейин, андай эле болбой атса 5 айга чейин ушул бактеруриясы бар болсо дарылап өлгөрүшүбүз керек да. Анан мурда кооптонуп, ошону кабылдоолор менен өткөн кош бойлуу айымдарыбызды кийинкиде биз аспирин берип баштайбыз. Ошол 12 жумадан баштап 37 жумага чейин баягы канын суйулдуруп, баягы кан айлануун жакшырта турган таблеткаларды биз жанагы сурооңузга жооп берип коеюн. Ошол биз дароо эле күтпөстөн эле дароо эле дайындайбыз. Кайсы срокто ошол инфекция чыгып калган болсо, ошол срокто эле дары дармекти берип баштайбыз. Себеби азыр медицинада ошол балага түйүлдүккө зыян келбей турган протоколдун негизинде дары дармектер жазылган. Ошону беребиз. Эгер ошону өз убагында ичип, өз убагында биз аспирин терапиясын баштап койсок, мындай кабылдоолор аз кездешет, баланын дагы эненин дагы өмүрүнө жакшы. Андай кабылдоолор болбойт. Анан биздин көп айымдарыбыз миграцияда көп жүрүп, же көзөмөлгө кеч туруп, жана боюнда болбой эми алдырып сал деп айтат деп кооптонуп качып жүрүп, 5 ай, 6 айлыкта келип турушат. Анда кеч болуп калат. Анда биз ал жардамды көрсөтө албай калабыз. Ошон үчүн эгерде бул жерде аял чындап төрөгүсү келсе, кандай оорусу болгон күндө дагы биз ошого көмөктү эртерээк көрсөтүп койсок, дарылануу эртерээк башталсак, бул ошол дарыгер үчүн дагы, кош бойлуу айым үчүн дагы, биз күтүп жаткан ымыркай үчүн дагы өтө жакшы болот. Кош бойлуулар үчүн кооптуу белгилер кайсылар? Кандай учурда дарыгерге кайрылыш керек? Эгер кош бойлуу мезгилинде башынан баштап эле баш ооруп, кан келип, температурасы, денесинин табы көтөрүлүп, кусуп, ашыкча кусуп, суу кетип калса, ичинде баласы кыймылдабай калса, тез арада шишип кетсе, көзү караңгылашса, анан баягы үйүндө кээ аялдар бар да, кече жакын эле бирөө келди, ордуман турганда эле жыгылып түшөп, эсим болуп, анан кийин өзүмө бир аздан кийин келип анан басып кетем дегендер болот да, ошолорда жүрө бергендер бар да. Ошондой белгилер болсо, өзүнө жакпаган, ошо өзүнө жакпай кыйналып аткан болсо, жатып албастан күнү түнү иштейт роддом. Ошо роддомго келип калыш керек. А бизде түнү оорудум эле, саат 4-тө таң атканга чейин күтүп отурдум, 8-де келдим деп туруп, ичинде баласы өлүп калган учурлар да болуп жүрөт да. Ошон үчүн кичине бир жери ооруп калса, кан келсе, ол сөзсүз келиш керек. Азыр эми тем более коронавирусу дагы кошумча ар бир аялга айтып атабыз, эгерде температураң көтөрүлсө, коло коңшуң арасында бирөө ошо катталып калган болсо, эгер коңшунукуна барсаң, ал температурасы көтөрүлүп, же баягы умрадан келди, башка жактан келди, ошондойлор менен болгон болсоң, келип көрүнүп кой, катталып кой, анализ алып коебуз деп ошолорду да үйрөтүп атабыз. Анан көбү качып бекине берет экен да, ошо айтпайт, ошо качып элечи. Анан ал айтабыз да, буну ал ошону айтып койсо бир жаман оорудай көрүп эле, кээ биркилер айтпай да коюп атат. Айтпай бекинип жүргөндөр да бар да, анан айтып бериш керек, анын коркунучу жок. Эми бул мындай уят оору эмес да, эми дүйнөнүн баардыгы ооруп атпайбы?
ооругандар болуп атпайбы, аны ооруп калды деп эле аны бир черный списокко киргизип алып эле бул адамдан качпайт да. Ошон үчүн аны мындай коркпой эле келип болдум эле ушул жанымдагы коңшум ооруп калыптыр. Азыр дагы үйүндө кокус үйүнө баягы скорый менен келип атпайбы, мобильная бригада. Мобильная бригада келгенде жанагы сиздер кийип келет да, аларга туура эми алар өзүнүн коопсуздугун эсептеш керек. Биз деле ар бирибиз кийишибиз керек негизи. Ошо сиздичи. Ошондо болуп туруп кийип кирсе эле аны уже башкача көрүп эле аны сизгерди деп эле аны тартып эле ар жерден. Өткөндө бир биз эми мындан сырткары, иштен сырткары тренировочный занятие өтөбүз да. Ушундай кылыш керек. Ушундай менен келгенде мынандай тосуп алыш керек деп ошолорду тартып алса, аны да тартып алышып, мына калп эле мынандай кылып жүрүшөт дегендер да элдерде маалымат жүрүп атат да. Ал ученияга кирет. Кадимкидей баягы согушта тренировка жүргүзөт го. Ошого окшоп эле биз азыр ар бир дарыгерди үйрөтүп атабыз. Кантип кийиниш керек, кантип сырттан келген оорулууну тосуп алышың керек, кандай формада тососуң, кандай каталкага жаткызасың, скорый менен кантип келет деп жүргүзүлгөн окутууларды дагы башкача элдер көрүп алышып, анан муну ушинтип чыгарып атышат деген да ой бар экен да. Анан ошентип ойлоп аткан адамдарды биз чакырат элек, мына биздин роддомго келип, ушундай эле ишенбесе, роддомго келип босогодо туруп, ошол жерде ташыганда санитаркаларыбыз иштеп атат, чоң эжелер, жашы көп курактуу болуп калган билесиздер, өкмөттүн ишине көп эле келе берет, айлыгы аз, санитарка алса ашыгы 2,5 миң сом айлык алат. Ошо санитарка күнүгө ошол жерде бизде азыр биздин роддомдо 30 аял жатат да. 30 аялга бир күндө 2ден адам келет. Күндүз эле. 2ден адам келсе, ошо 2ден келген адамдын тамагыны, пакетин ташып барып, кайтып алып келип берип атат да. Ошондо ишенбеген адамдар болсо чакырат элек, роддомго келип иштеп бериңиздерчи, ташып бериңиздерчи, коруп бериңиздерчи, сыртка турган адамдарга айтып, дистанцияны сактаңыздарчы деп суранат элек. Ошо эжелерди ташыганын ойлоп, анан мына супермаркеттерге кайрылдым да, мен өзүм мына ушул күндөр супермаркеттерге кайрылып сурандым эми. Жолубуз асфальт, машина баягы коляскаңарды бузбайбыз, карантин болуп атат. Силер деле кайрыласыңар роддомго. Кичине ошо эжекелер бизде эркек эмес, жалаң аялдар иштейт роддомдо. Ошо коляскаңыздардан берип турсаңыздар, кичине ташыганга бир аз ыңгайлуу болуп турсун десе, алар деле бир бербейт. Сураштырып келсең, ар бир маркеттин жанында жайгашкан үйлөрдө ошо жакка чейин үйлөрүнө чейин алып барып калтырып койгон коляскалар деле бар экен да. Ошон үчүн мындай көйгөйлөр бар да, мындай айтып келгенде. Жакшы, телегөрүүчүдөн суроо келиптир. Саламатсыздарбы? Кош бойлуу болдум дейт. 1 ай болду дейт. Анан поликлиникага кайрылсам дейт. Ал жерден вирус чыкканына байланыштуу жабылып калыптыр дейт. Эми кайсыл жакка барып көрүнөм деген суроону калтырды да. Жок, бизде кайсы Ош шаарында поликлиника жабылган жок бир дагы. Анан биз бул коронавируска чейин эле ушул алгачкы жардам көрсөтүү мекемелерин өнүктүрүү боюнча жакшы проект келген Ош шаарына. Ошондо электрондук кезек, электрондук рецепт, анан ошо дистанциялык кеңеш берүү деген бар. Ошол эгер чындыгында ошол аймакка катталган болсо, ошол поликлиникага ал жабылып калган учурда деле өз дарыгерин тандап туруп, ошол кирет, өзүнүн пин кодун, пин терет баягы 14. Баягы биз ОМС деп коюшат элде. Ал бирок ал пин код өзүнүн. Ошону тергенде дарыгерлердин фамилиясы чыгат толтура. Өзү каалаган дарыгерин тандап туруп, ошондон мындай видео кеңеш алса болот, же болбосо жөн эле аудио кеңештерди алса болот, дистанциялык. Бизде телемедицина өнүккөн Ош шаарында. Ошентип кайрылып кеңеш ала берсе болот. Эч кандай поликлиника жабылбайт. Анан өзү негизи поликлиника жабылбаган учурда деле бул кош бойлуулук өзүнчө бир өтө ыйык нерсе да. Азыр коронавирустан башка деле толгон токой оорулуулар бар. Көчөдө элдер бет капсыз жүрөт, ишенбегендердин дагы саны арбын дегендей. Ошол көчөгө ашыкча чыкпай эле биз профилактикалык кароону ошол дистанциялык түрдө өткөрүү маселесин козгоп, ошону кабыл алганбыз дарыгерлер. Эгер эч нерсе жакшы болсо, нормада өтүп жаткан болсо, кош бойлуулук. Ошол башталышында эле бир анализдерди тапшырып коюп, анан ошол 5 ай болгончо анализ тапшырбай эле дистанциялык кеңешти алып турса болот. Негизинен ушул биринчи жолу эне болгон айымдар ушул көбүрөөк маалымат алсак деп кайрылышат да. Ушул бизге келген көрүүчүдөн суроо, энелер мектеби бар болчу дейт. Ушул бүгүнкү күндө иш алып баратабы? Энелер мектеби эми шартка бул эпидсезонго байланыштуу алып барбайт, бирок Ош шаарында ушул баягы кыскартуулардын негизинде кыскарып кеткен негизи. Бирок биздин ушу жаңы директорубуз Кыялбек Жаныбекович менен сүйлөшүп, ушул пандемия бүтөөрү менен ошол мектепти өзүнүн калыбына келтирип,
ошону бир жогорку даражадагы бир мектепке айландырабыз деген чоң үмүтүбүз бар, тилегибиз бар. Ошондо биздин баягы бир жаш жетекчи, баягы прогрессивдүү жетекчи болгон үчүн биздин сунуштардын үстүнөн иштеп жатат. Эми азыр мындай учурдун талабы буларды чогултпаш керекпиз. Жекеме жеке ар бир дарыгер өткөрөт. Ошону биз ар бир дарыгердин өзүнө жүктөгөнбүз. Энелер мектебинин программасы менен ар бир ошол үй бүлөлүк дарыгер ошол 8 сабакты толугу менен өтүп, ошол кош бойлууга жеткирет азыр. Бул мүмкүн шаардык эмес, башка жерден да болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн башка жактагыларда деле ар бир аял кош бойлуу турганда ошол жерде санитар медсестрасы болобу, үй бүлөлүк дарыгери болобу, өзүнүн телефонун берет да. Ошол телефон менен байланышып кайрылса болот. Ошол эле үй бүлөлүк баягы школа деп атпайбызбы, школа материи. Школа материйди бүгүнкү күндө азыр дистанттык түрдө өткөрсө болот. Аны өздөрү ушундай каалайт элек десе, аны уюштуруш оңой эле. Ошол эле өзүнүн инструктору бар, мурда окутулган ар бир региондо өзү. Ошолор дистанттык түрдө азыр мына Zoom программа менен окутуп атпадыкпы мектепте окуучуларын. Ошондой түрдө эле аны өткөзсө болот. Аны просто мындай бүгүнкү күндө окутуп бериңиздерчи деп кайрылып эле, мына сиздер айтып атканбы биринчи жолу мындайлар боло турган болсо уюштуруп беребиз. Жакшы, бүгүнкү күндө онлайн форматында да кайрылып атат деп жогоруда айтып калдыңыз да, кеңеш суроо үчүн. Кайсыл номерлерге кайрылса сиздер кеңеш бересиздер? Жазып алса болот, меники айтсаңыз болот. 772 36 23 11. Ошол номеринде WhatsApp бар. Эгерде бир команда кылып түзүп алсаңыздар, өзүңүздөр ошол аялдар да түзүп алса, анан Инстаграмда дагы бар Гүлбара Ташиева деп. Өткөндө билесиңби дегенде прямая трансляция болгон. Кааласаңыздар, топтолуп группа түзсөңүздөр, Zoom программасы менен болсо деле өткөзүп беришке мен даярмын. Ошол эле школа боюнча. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Кишимжан Мурзакулова, Ош шаардык клиникалык ооруканасынын төрөт стационарынын башкы дарыгеринин милдетин аткаруучусу. Жана ошондой эле кийинки коногубуз Гүлбара Ташиева, Ош шаардык клиникалык ооруканасынын төрөт стационарынын дарыгер гинекологу, Ошмунун доценти болду. Сиздерге рахмат айтабыз, жакшы маалыматтарды айтып өттүңүздөр. Ишиңиздерге ийгилик каалайбыз, оорудан улак болуңуздар. Рахмат. Ушун менен бүгүнкү ден соолук программабыз өз соңуна келип жетти. Аны мен Сейит Амираев алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.